Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Арибад ибн Сария деген сахаба пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бизге ошол кезде сахабалардын андан кийин бизге калтырган насааты жөнүндө мындай деп хадис келтирет. Бул Тирмизиде келген хадис. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо намаздан кийин бизге аябай таасирлүү насаат кылды, үгүт сөзүн айтты. Ошол сөздөн биз таасирленип, баягы көздөрдөн жаш чыгып, жүрөктөр эзилди деп айтып атат сахаба. Анан ошол кезде бир адам туруп, "О Аллахтын элчиси, ошо сиздин айтып аткан насаатыңыз, мындайча айтканда баягы коштошуп аткан адамдын насаатына окшоп атат. Бизге бир осуят калтырып кетпейсизби?" деп ошол киши кайрылат. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларга кайрылып айтат: "Баарыңарга айтарым насаатым ушу Аллах субхана таалага такыбачылык менен амал кылгыла, такыбачылык менен мамиле кылгыла жана мусулман башчыларга баш ийип моюн сунгула. Силердин башыңарга эфиопиялык кул башчы болуп калса да баш ийгиле" дейт да. Анан ушинтип айтып туруп, эгерде силерден кийинкилер же болбосо силердин араңардан ким узак убакыт жашаган болсо, көптөгөн талаш тартыштарды көрөт дейт. Мындайча айтканда диндеги көп талаш тартыштарды. Анан ошол убакытта талаш тартыштар болот жана ошондой эле силер диндеги жаңылык, динге кирип кеткен бидат иштерден алыс болгула. Анткени ар бир динге кирип кеткен жаңылык иш бул адашуу. Менин сүннөтүмдү жана ошо Холафай Рошидиндердин сүннөтүн. Холафай Рошидин дегендер бул ошо 4 сахабаны айтат: Абу Бакр, Омар, Осман, Али. Ошолордун сүннөтүн бекем азуу тишиңер менен мындай бекем чымырканып, бекем тиштенип кармагыла деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам осуят кылат да. Мына бул хадисте карасак, башында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн үммөтүн ошо сахабаларга жеткирген, бизге жеткирген болуп саналат да. Сахаба деп билебиз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан жанында жүрүп, иман келтирип, таалим тарбия алган кишилерди сахаба дейбиз. Ошолорго айтып атат, аларга айткан нерсе баардык үммөткө тиешелүү. Аллах субхана таала такыбачылык менен мамиле кыла, такыба кыла. Такыба деген бул адам баласы өзүн тозоктон коргосо, ошону такыбачылык деп айтат да. Иттака яттаки деген бир нерседен сактанып коргонгонду ушинтип айтат да. Иттака яттаки дейт. Муттаки десе ошо коргонуучу, сактануучу деген. Демек адам баласы күнөөлөрдү таштап, Алла таалага умтулуп, жакшы иштерди кылып, тозоктон сактанса, демек ошо такыба кылыптыр деген мааниде. Ошо түпкүлүк мааниси ошо. Мына ушул нерсеге насаат кылды. Андан кийин дароо эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Өзүңөрдөн болгон башыңарга баш ийгиле. Ошол баш эгерде эфиопиялык кул болуп калса дагы" деп. Кээ бир риwаяттарда келет, баягы денесинин мүчөлөрү кесик болсо дагы, колу буту мунжу болсо дагы, кулак мурду кесик болсо дегендей мааниде айтат да. Мындайча айтканда, ал ошо адамдык даражасы ылдый болсо дагы, кул болуп калса дагы, кебедеги иш бири келишкен же болбосо кебедеги иш бири толук эмес, начар адам болсо да, бирок башчы болуп кала турган болсо, ошого баш ийесиңер деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам осуят кылып атат да. Мына бул жөнүндө да көптөгөн сабактарды өткөнбүз. Бирок ошол сабактардагы далилдердин бирөөсү мына ушул хадис да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өз сахабаларын, өз үммөтүн ушул нерсеге үндөп кеткен. Анткени мусулман башчыга, өлкө башчысына баш ийүүдө тынчтык бар. Тынчтык болсо элдер динин бекем кармана алышат, ачкачылыктан кутулушат, уруш талаш, ыж-чуудан кутулат жана мамлекет тынчтыкта болот. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буга окшогон көптөгөн хадистерде аябай баса белдеп айтып кеткен да. Мунун баарын өткөнбүз. Иншалла дагы убакыт өткөн сайын дагы кайталап өтүп турабыз. Бул жерде ишарат катары айтып кетели. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: "Мына менден кийин ким жашаган болсо, көптөгөн талаш тартыштарды көрөт. Анан ошол талаш тартыштар менен биргеликте диндеги бидаттар болот" деп атат, жаңылыктар. Ошонун баары тең адашуу, алардан сактангыла, анан менин сүннөтүмдү жана ошо сахабалардын сүннөтүн кармагыла деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам осуят кылып кетти да. Демек, мына буга чейин көп эле айтылгандай, Куранда ачык келгендей, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошого окшогон хадистеринде ачык келгендей, туура жол менен туура эмес жол ачык айкын баяндалган да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өз үммөтүн караңгыга калтырбастан баардык адаштыра турган жолдорду баяндап, жана ошондой эле туура, ачык айкын болгон, бейишке алып бара турган, Алланын ыраазылыгына жеткирип турган жолду дагы баяндап кеткен да. Адашам деген эле киши адашпаса, ким чындыкты издейм, акыйкатка жетем, туура динди карманам деген болсо, баары тең ачык айкын таза болуп турат. Мына ушинтип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өз үммөтүнө толук насаатын калтырып, толук динди жеткирип кеткен. Анан мына өзүнүн сүннөтүнө үндөп атат, сахабалардын сүннөтүнө үндөп атат. Мына ушул нерсени ар бир адам, мусулман баласы түшүнүш керек. Тетиги ушу пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын убагынан баштап, андан кийин сахабалардан таалим алган табийиндер, андан кийинки атбаа табийин, ушул күнгө чейин ахли сунна алымдары элдерге насаат кылганда, элдер динге чакырганда, эгерде динди толук кармайм десеңер, динди туура кармайм десеңер, анда Куранды жана сүннөттү бекем кармагыла. Ошо Куранды, сүннөттү түшүнгөндө
сахабалардын мурунку салафы солихиндердин түшүнүгү менен кармап бекем турсаңар адашпайсыңар, мына ушул Алла Тааланын ыраазычылыгына жеткире турган жол деп баяндап келет да. Бул аябай көп китептерде, Курандын тафсирлеринде, хадистин шархтарында, атайын ошого арналган китептерде ачык айкын баяндалган. Бирок тилекке каршы ошончалык туура жол анык болуп турса деле, дин душмандары болбой койбойт экен, сырткы душмандар деле болот, ички душмандар дегеним баягы Куран сүннөткө амал кылбай каршы тургандар да. Билип айтып атсаң дагы, түшүндүрүп айтып атсаң дагы ошого каршы тура беришет. Ар кандай шылтоолор менен, ар кандай бузуку ойлор менен Куран сүннөткө каршы чыга беришет. Анан кээ бир адамдарга Куран сүннөттү карманыш керек деген болсо, баягы ушул Куран сүннөттү карманыш керек десе адам баласы сыймык көрүп ошого сүйүнүш керек да, Куран менен сүннөт менен. Айрым адаштыруучулар буларды мындай нерсени карапайым элдерге күлкү катары же болбосо адаштыра турган жол катары көрсөткөндөрү чыгып атат да. Булар Куран сүннөттү айта берет, Куран сүннөттү кармаган андай болбойт, бул жөн эле айтып атышат, же болбосо Куран сүннөттү момундай деп кармаш керек деп ар кандай шылтоолорду чыгарып атат да. Муну байма бай эле көрүп турасыздар. Ошондуктан ар бир Куран сүннөткө бекем турган адам өзүнүн динин жакшы түшүнүш керек, Куран сүннөттү кармануу деген эмне экенин жакшылап билип алыш керек да. Көптөгөн карапайым адамдарда илим жок да. Куран сүннөт десе эле баягы башка тигилер бурмалап туруп эле туура эмес көрсөтүп коет да. Ошондуктан ар бир мусулман мына хадисте келгендей жана ошондой эле Куранда келгендей, ошо Куран сүннөт боюнча буйруктар, ошолорго Куран сүннөттү карманууга айтылган өкүмдөр кандай экенин ар бир мусулман билип алыш керек. Мына Аллах субхана таала Куранда Алла Таалага, анын элчисине баш ийгиле канчаден көптөгөн аяттарды айтат да. Жана ошондой эле талаш тартыш болуп калган убакта талаш тартыш чечүү үчүн кантип чечиш керек ошол жолун дагы ачык айкын көрсөткөн да. Мына Ниса сүрөсүндө Алла Таала ачык айтып атат: "Я айюхаллазина аману атиуллаха ва атиур расула ва аулил амри минкум." О иман келтиргендер, Алла Таалага баш ийгиле, анын элчисине баш ийгиле жана өзүңөрдөн болгон башчыларга баш ийгиле. Фаин таназатум фи шайин, эгерде кайсы бир иште талашып калсаңар, дин ишинде да, фаруддух илаллахи ва расул, анда ошол талашыңарды Алла Таалага жана элчисине кайтарыла деп атат. Ин кунтум ту'минуна биллахи вал явмил ахир, эгерде чыныгы силер Алла Таалага жана акырет күнүнө иман келтире турган болсоңор деп. Далике хайрун ва ахсану таъвила. Ошол силердин талаш тартыш учурунда талашыңарды Алла Таалага анын элчисине кайтарууңар бул силер үчүн эле жакшы. Жана анын акыбети дагы жакшы деп атат. Бул дүйнөдө жана акыбети дагы жакшы болот. Бейиште Аллах субхана таала жакшылыгын берип соопко жетти. Муну карасаңыздар, бул аят мындайча айтканда эң түшүнүктүү ачык айкын аяттардын бири да. Эч бир баягы кыйынчылыкка, түзүшкө муктаж эмес. Ар бир адам, окуган адам түшүнөт да. Демек негизги эрежени түшүнөт. Негизги эрежени эгерде адам баласы динде бир талашып кала турган болсо, ошо талашты чечип бере турган бизге Алла Тааланын китеби. Алла Таалага кайтарыла деген ошо китебине деген, Куранга. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө. Демек ар бир чыныгы мусулман кандайдыр бир талашты көрүп калса, же болбосо ошо талашка өзү түшүп калса, дароо биздин чече турган жол бар. Ким Алла Тааланын китебин кайталы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам осуятына, сүннөтүнөн кайталы деп барып, ошо илимдүүлөр аркылуу сурап, ошолор түшүндүрмөсүн карманып, ана чечип алыш керек да. Оңой эле жол да. Бул жерде талашып калсаңар, устазыңардын сөзүңөр же алымдын сөзүнө кайткыла, же кандайдыр бир маскап кандай чечсе ошого кайткыла деген жок. Куранга, сүннөткө кайткыла деп атат да. Албетте, Куран сүннөткө кайтканда, ошол Куран сүннөттү түшүнө турган алымдарга кайрылабыз. Бирок ошо алымдардын милдети эмне? Алымдардын ошо Куран сүннөттө кандай келсе, ошону ошондой кылып так кылып баяндап берүү да. Эгерде алар жашырып, туура эмес изилдеп же толук изилдебей чала жооп берген болсо, күнөөнү ошол алат. Демек, бул жерде мына белгилүү да. Анан ушул жерден эмнени айткыбыз келип атат? Ушул жерде мына Куран сүннөт десе эле бир бала же болбосо бир адам келе калып эле өзү билгендей Куранды ача калып эле, же өзү билгендей сүннөт окуп, мен окудум, түшүндүм деп эле кете калып эле, мына ушундай экен деген сөз эмес бул жерде. Куран сүннөт десе, анын өзүндө эрежелери бар, шарттары бар. Биринчи Куранды, сүннөттүн түшүнүшүн эмне кылыш керек адам баласы? Биринчи илим алыш керек да. Ошол эки Куран сүннөттү түшүнгөнгө деңгээлге жеткенге чейин, ошо акыйдасы түзүк, Куран сүннөттү түшүнгөн, арабчаны билген жакшы бир устатты таап, ошондон окуш керек. Ал үйрөтөт, араб тилинен баштатат, Куранды жаттатат. Араб тилин үйрөнгөндөн кийин, андан кийин өзүнүн дагы Куранга байланыштуу илимдери бар.
Курандын тафсирлери, ошо Курандын ичиндеги өкүмдөрдү кантип түшүнөбүз деген илим бар. Куран илими. Анан хадис илимдери бар. Мусталах хадис деп коет. Хадистин туура хадис деген эмне, алсыз хадис деген эмне, алардын шарттары кандай, ошону окуш керек. Фик деген илим бар. Ага чейин усулу фик деген илим бар. Фик деп ошо адам баласына жашоосуна керектүү Аллах субхана таала жакындата турган баардык ибадаттарды, эрежелерин, өкүмдөрүн үйрөтө турган илим фик деп коет да. Мейли адам баласы жеке ибадатына байланыштуу болсун, же болбосо шариаттын жалпы өкүмдөрүнө байланыштуу өкүмдөрдү үйрөтө фик. Ошону окуш керек. Усулу фик деп коет. Ошо фикти түшүнүш үчүн баягы чоң эрежелери менен баяндап бере турган илимди усулу фик деп коет. Мисалы, сен фикти кантип түшүнөсүң? Мисалы, Куранды окудуң, бир далилди окудуң, Курандагы хадисти окудуң, ошонун ичинен сен далилди чыгарып, ошого фикка байланыштырып, кантип өкүм бересиң, ошону окутат да. Мына ошондой илимдерди окуйсуң. Анан ошентип бара-бара адам баласы илим алып отуруп, анан ошо Куран сүннөттү түшүнгөн деңгээлине жетет да. Албетте, мындай шарт ар бир эле адамдын баары тең эле бул деңгээлге жете бербейт. Бирок кандай жер болбосун, же кандай бир убакытта, заманда элдер жашабасын, ошолордун арасында сөзсүз түрдө ошо Куран сүннөт илимин үйрөнүп элге жеткире турган адамдар болуш керек да. Эгерде болбосо, анда баардык ошол аймактагы, ошол жердеги адам баары күнөөлүү болуп калат. Анткени элдерге туура фатва берип туруш керек. Анан бул жерде ошол чоң аманаттын баары кимге жүктөлөт? Чоң аманаттын баары ошол Куран сүннөттү түшүнүп, илим алып талап кылган адам мойнуна жүктөлөт да. Ошол адам туура аманат менен жеткириш керек. Эгерде ал туура эмес жеткирип же чала издеп, жана жогоруда айткандай, Куран сүннөттө кандай келсе, ошого айтпастан кандайдыр бир ортомчу кишилерге байланып, же бир жеке адамга байланып жооп берген болсо, ал күнөөкөр болот да. Мына ушул жолдо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам убагынан сахабалар, табигиндер, андан кийин 4 имам, 4 мазхаб имам башчылары, андан кийин баардык имамдар ушул жолго чакырып келген да. Куран сүннөттү тагы үйрөнүп, анан ошол Куран сүннөттү түшүнүп атканда эч качан бир адам жеке адамга таандык кылбай, ошону алдыңкы аалымдар кандай тафсирлеп түшүндүрүп берген болсо, ошого таян чечкиле деп баарды ошо осуят кылган да. Эч качан бир да имам, бир да аалым мен түшүндүргөндөй, мен кармангандай гана карманасыңар, ушул эле туура деп эч качан айткан эмес. Муну жана орто жолдон чала илим алган, адаштырган тургандар эле таассуп кылып, таассуп деп ошо бир жеке адамга же бир жеке мазхабка ошол алардын ою туура болуп атабы, туура эмес болуп атабы, ошону эле карманып, андан чыкпаганды таассуп дейт да. Ушунун баарына тыйып келген. Мына 4 имам тең, имам башчылары ушундай осуят кылган. Куран сүннөттү кармагыла, эгерде биздин сөзүбүз Куран сүннөткө каршы келген болсо, ошонун баарын таштагыла деп осуят кылган да. Ар бир китептеринде, калтырган осуяттарында, айткан сөздөрүндө, мына мен айткан сөзүм далил мындай, Алла таала Куранда мындай деп айтып атат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөттө мындай деп айтып атат деп баары тең осуят кылып калтырып кеткен да. Эгерде чыныгы ошо мазхабты карманам, чыныгы мазхабты ээрчийм деген болсо, бир чыныгы аалымдарды урматтайм деген болсо, анда ошолордун осуятын аткарыш керек да. Анан жөн эле мен мазхаб карманам, же болбосо бир аалымды урматтайм деп туруп, ошолордун эле сөзүн диндеги мыйзам кылып, алардын ар бир эле сөзү туура болот, башканыкы туура эмес деп, ошол аркылуу Куран сүннөттү гана түшүнөм, ошол эле бир жеке адам, андан башканыкы туура эмес десе, бул адашып алып бара турган нерсе да. Бул чоң жаңылыштык. Анткени эч качан жеке адам баардык диндин баардык тарабын билип, сактап үммөткө жеткире албайт. Ахлу сунна баардыгы биргеликтей динди жеткирет да. Бирөө билбей калса, экинчиси толуктайт. Экөө тең билбей калса, үчүнчүсү толуктайт. Мына дин ошо менен сакталган да. Мына ошону деген элге түшүндүрүш керек. Анан жанагы Куран сүннөттү карманам деген мааниси бул ар ким жеке адам, карапайым адам келип өзүнчө өз алдынча эле жана Куранды ачып алып түшүнөм деген маани эмес, көрүңүздөр. Куран сүннөт так үйрөнүп, ошол эле аалымдар аркылуу үйрөнүп, бирок ошол аалымдардын сөзүн эч качан тараза кылбаш керек да. Мындайча айтканда, ошо мен окуп аткан устаз, же болбосо мен окуп аткан багыт, мен окуп аткан мазхаб эле ушулардыкы эле туура, башканыкы туура эмес деп. Уставдар, аалымдар деген толтура. Сен окуп аткан устазың, сен окуп аткан аалым киши, ал өзүнүн билгенин, өзүнүн колунан келген нерсесин үйрөтүп атат. Анын билбегенин да толтура. Мына ошентип аалымдар бири-бирин толуктап, бири-бирине илимди өткөрүшүп, мына ошентип динди чогуу сактап келишкен да. Анан ким ошол жолдон тайып туруп, ошо бир эле багытты, бир эле жеке адамды карманып алган болсо, болду, анда чоң жаңылышта да. Ошо менен дин бузулат. Керек болсо, мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан таалим алган сахабалар, бул сахабалардын эң такыба, эң илимдүү адамдар экенинде эч бир шек жок. Баардык мусулмандар бир ооздан кабыл алган. Ошо сахабалардын бирөөсүн эле жеке кылып алып туруп, бир эле сахабаны карманып алып, экинчини таштаган да болбойт. Бул да адашуу да.
Элестеткен бер жакта алымдарды коелу. Жеке эле бир сахабанын бирөөсүн эле кармап алып, ушунукун эле алам, ушунун артынан ээрчим башканы таштайм. Бул да адашуу андай эмес. Ошо бардык сахабалар бизге үлгү да. Бирин-бирин толуктап келишкен, бири-биринен насаат кылып келген. Кээ бир нерселерди айрым сахабалар укпай калса, башкалар уккан. Чоң илимдүү сахабалар эле укпай калган нерселер болгон. Башкалар улуктуп угуп жеткиргендер болгон да. Мына дин деген ушу. Мына ушунун баары тең эмнеге жашыруунда калып атат? Элдерге, карапайым элдерге туура илим, туура анык маалымат жетпегендиктен, баягы орто жол элдерге насаат кылган адамдар туура эмес маалымат берип атат, ушунун баарын жашыруунда калган да. Баланча эле алымды кармаш керек турбайбы, баланча эле мазхабтан чыкпаш керек турбайбы деп эле ушундай түшүнүктө калып калышкан да. Болбосо алымдарда мазхаб мындай нерсеге эч качан чакырган эмес. Азыркы убактагы түшүнүккө эч качан алар чакырган эмес, мындай нерсеге үндөгөн эмес. Алардын максаты ошо Куран сүннөт жетсе болду. Алар өздөрүн ушул динге кызмат кылып аткан миңдеген адамдардын ичинен ошо бирөө менмин, ошо өзүм жанталашып Алла Тааланын ыраазылыгына жетейин, бейишке кирейин деп ушу динди жеткирип кеткен адамдар да. Өзүнүн ошо Алла Тааладан корккондуктан. Алар мени ээрчисин элдер, меникини эле окусун, меники эле туура болсун деген эмес. Эч качан айткан эмес. Мына көп эле айтып келдик, мына Абу Ханифа, имам Азам өзүнүн шакирттери канча деген фатваларына кошулган эмес, канча деген фатваларына каршы чыккан да. Ошо устазы ошондой тарбия берген. Эгерде мен туура эмес сүйлөп, жосо менин сөзүмө кошулбай атсаңар, өзүңөр далилиңер менен кармана бергиле деген. Алар устазын сыйлап илим ала беришкен, бирок кандайдыр бир маселеде устазынын сөзү далилге туура эмес келип калганын сезишкен болсо, же өздөрүнүн оюнда, же болбосо акыйкатта сезишкен болсо, анда жок, биз мындай алабыз, мындай далил келип атпайбы деген да. Мына китептерде ачык айкын жазылып турат. Имам Азам Абу Ханифа мындай деп айтты, шакирти Мухаммад ибн Хасан мындай деп айтты, же Абу Юсуф мындай деп айтты деп ушинтип келет да. Муну окуган адам түшүнөт да. Демек анын ошонун баары тең алымдын баары ошо Куран сүннөткө таяналы, ошо динибизди өкүмдөрдү ошондон алалы деп ошого тарбиялап келишкен да. Качан гана ушул нерселер унутулгандан кийин жанагындай элдердин башын айлантма сөздөр чыга баштады да. Куран сүннөттөн сен ала албайсың, түз кайрыла албайсың, анткен болбойт, антсаң адашып кетесиң, ар кандай түшүнүп аласың депчи. Элдерге ушундай тараткандар болуп атат да, Куран сүннөттү силер ар ким эле жөн эле ача калып эле өзү окуп эле, жок, андай эмес. Куран сүннөт түшүнүш үчүн эң башында айтып кетпедимби, ошо салафы салихиндердин түшүнүгү менен түшүнүш керек да. Мисалы мен бир аятты окудум, же пайгамбар саллаллаху бир хадисин окудум, сөзсүз түрдө ошо алымдар, муфассирлер, Куран тафсирлегендер же хадис шарх кылган алымдар эмне деп айткан ошол жөнүндө, аят жөнүндө. Ушул хадисти кандай чечмелеген деп кайрылабыз. Анан ошолордун чечмелөөсүнө, ошолордун баяндоосуна таянабыз. Бирок ошол алымдар чечмелөөсүнө айткандай, жанагындай бир эле жеке адамдыкына эле таянып албайсың да. Ошонуку эле туура, ошонуку эле окуйм, жок, жалпы карайсың, эмне деп айткан деп. Жалпы карайсың. Анан илимиң жетсең, ошонун кайсынысы туураак болсо, өзүң ошону туураарагын амал кыласың. Илимиң жетпесе, анда илимдүүрөөктөн сурайсың. Ал чечмелеп берет. Мына моореки далилдүү, могул ой пикир далилдүү деп алар түшүндүрүп берет. Ошо Куран сүннөттү ошо салафы салихиндердин түшүнүгү менен түшүнөйүн деген мааниси ошо да. Мына ушуга ахлы сүннө ошого чакырып келет. Мына азыр баягы туура эмес таратып атышпайбы? Салафилер десиле, ошол эле өзлөрүнчө эле Куран сүннөттү ачып алып эле түшүнө берет экен деп. Мунун баары адаштыруу. Андай болбойт. Эч качан өзүм билемдик кылып Куранды чечмелеген болбойт. Ошондуктан имам Ахмад, 4 мазхабтын бирөөсү имам Ахмад айткан, өзүнүн шакиртине осуят кылганда айткан да. Сен бир маселеде сүйлөйм десең, ошол маселеде сенин имамың болбосо, ошол маселеде сүйлөп жаңы ойду айтпа деген да. Ошол маселеде сүйлөйм десең, ошондо сөзсүз түрдө ошол маселеде бир имамың болуш керек. Мындай чейин буга чейин бир кандайдыр бир аалым ошол маселеде сүйлөп, ошондо өкүм чыгарган болуш керек. Андайың жокпу, антип өз алдыңча айтпа деп осуят кылган да эле. Демек биз мындан эмнени түшүнөбүз? Динде Куран сүннөттү кармаганда алдыңкы аалымдар айтпаган ой пикирди динге киргизген болбойт. Мисалы бирөө келип эле мен Куранды ачтым, же сүннөттү ачтым деп туруп, мен мондай түшүндүм деп алдыңкы аалымдар айтпаган, ахлы сүннанын бирөөсү да айтпаган бир ой пикирди чыгарган болсо, аны ал автоматтык түрдө кайтарылат. Ага көңүл бурбай туруп четке кагабыз. Эмнеге? Ал өзүнүн түшүнүгүнө таянып атат да. Анткени сахабанын доору болобу, табийиндердин доору болобу, кандай бир маселе көтөрүлсүн, ошол маселеде көтөрүлгөндөн кийин сөзсүз түрдө ошо чындык ошол жерден каралыш керек. Мисал деп коелу, бир сахабанын маселесинде, бир маселеде сахабалар эки ой пикирде болуп калды дейли, же 3 деп коелу. Чындык ошонун ичинде да. Эки ой пикир болсо, ошонун бирөөсүндө, үчөө болсо, үчөөнүн бирөөсүндө да. Чындыкка жетем деген адам ошо 3 ой пикир болсо, ошонун бирөөсүн табайын деп изилдеш керек. Эгерде бирөө келип туруп, ага 4-үчү ойду кошсо, ал демек ал туура эмес, жалган, ката. Эмнегерде чындык деген ошо сахабалардын доорунан антип чыкпайт. Алар билбей калып, анан кийинкилер билип калган мүмкүн эмес да. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ачык айткан, менин үммөтүмөн бир тайпа чындыктын үстүндө, кыямат күнгө чейин чындыктын үстүндө болот. Аларга ким каршы чыкса да зыян бере албайт деген. Демек, кандайдыр бир тайпа
бир жамаат Аллах субхана тааланын динин таза кармап, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн таза жеткирип, динди сактап турат. Сахабалар деген эң адилеттүү, такыба адамдар болгон. Мына эң биринчи динде кандай бир маселе пайда болсо, биз дароо ошого кайтабыз. Ушул маселе сахабалардын доорунда каралды беле деп. Бүт ушу китептерде жазылган, мисалы сахабалардын риваяттары топтолгон, алардын айткан сөздөрү топтолгон көп китептер бар. Бул фик китептерде да айтылат, хадис шарх китептеринде айтат. Атайын ошол сахабалардын асарларын чогулткан китептер да бар. Болду, ошо алымдар аркылуу ошону карайсың, бул маселеде сахабалар эмне деген. Анан ошонун ичинен туура кайсына, сүннөт кайсын жаккан болсо, ошону кармап амал кыла берет. Эми сахабалардын арасында мынтип көп эле талаш тартыштар жок, аз эле. Анткени баары тең пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан түзмө-түз алып, алардын доорунда талаш тартыш өтө эле аз болгон да. Бирок анча-мынча болуп калат. Кээ бир сахабалар укпай калып, жетпей калган маселелер болот да. Же болсо пайгамбар өтүп кеткенден кийин жаңы маселелер пайда болуп, анан ошого сүннөт аркылуу чечүүдө сахабалар ар кандай ой пикирде болгон маселелер бар да. Өздөрү мен пайгамбарыбызды мындай да уктум эле, мына ушул маселе буга жакыныраак болуш керек. Пайгамбар сөзү менен могулу ойду колдоп атат деген талаштар бар да, анча-мынча. Демек, адам баласы кандайдыр бир талаш маселе болуп калды. Демек, сахабалардын доорунда ошол талаш маселе болду беле, же жок беле деп карайт. Эгер караса болуп калган болсо, анда ошонун кайсынысы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү менен Куранга жакыныраак болсо, алып кете берет. Ошондой эле андан кийин табииндердин учурунда кандай бир маселе көтөрүлүп калган болсо, алардын ой пикиринен да чыккан болбойт. Кийинкилер келип, мисалы 3 ой пикирге талашып калган болсо, жеке болсо кошумча кылып дагы 3-сүн же 4-сүн киргизген болбойт да. Муну шарият терминде ихтасы каулун жадид деп коет. Жаңы бир ой пикирди киргизүү деген маселе да. Ошондуктан мындай нерсе тыюу саналат. Мына ахли сүннөт көрүңүздөр, Куран сүннөттү кармануу ошондой. Куран сүннөттү карманып атканда ким бир маселеде өзүнүн бир оюн билдирген болсо, ошо сөзсүз түрдө ошол маселеде сүйлөгөн алдыңкы сахаба болобу, же табииндерден болобу, же андан кийинки имамдардан бирөө айткан бир маселе болуш керек. Жок дегенде бирөө айткан. Анан ошого таянып, мына мен айтып аткан ойду да мына момундай имам колдоптур, алда имам ошондо фатва бериптир, мына могу далил негизинде деп анан ошонтип оюн чыгарыш керек да. Анан жөн эле мисалы бирөө илгерки мурунку айтылган маселелерден бир ойду чыгарып туруп анан Куран сүннөттү ушундай экенсе, алдыңкы алымдардан бирөө түшүнүп ушинтип айтты белесе, жок билбейм, мен өзүм түшүндүм десе, бул жараксыз да. Көрүңүздөрбү? Демек, мурунку айтылган, сүйлөнүп калган маселенин баары кандай каралып чечилген болсо, ошонун ичинен туураны тандайм десе, сөзсүз түрдө ошону караш керек. Антпесе болбойт. Анткени мына Алла Таала Куранда айтып атат, сахабаларды мактап атат да. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Алгачкы мухажирлер менен ансарлар дейт. Биринчи иман келтиргендер да, бул пайгамбар кызмат кылгандар да. Жана аларды жакшылык менен ээрчигендер деп атат. Көрүңүздөрбү? Сахабалар эки түрлүү да. Меккедеги пайгамбарыбызга жардам бергендер, биринчи иман келтирген. Анан Мадинага көчүп барганда Мадинадан жардам бергендер. Аларды ансар деп айтабыз. Ага чейинки пайгамбарыбызга биринчи иман келтиргендер сабикун мухажирлер деп коебуз. Мухажирлер деп айтабыз да. Мына ошолорду Аллах субхана таала мактап туруп, жана ошолорду ким жакшылык менен ээрчиген болсо деп атат. Көрүң, жакшылык менен далил негизинде ээрчиген болсо, Аллах субхана таала аларга ыраазы болду, жана алар дагы Алла таала ыраазы болду деп атат. Көрүңүзбү? Жана аларга дед, "Ва'адда лахум джаннатин таджри тахтахал анхар", аларга астыларынан дарыялар аккан бейиштерди даярдап койду. Халидин фи абад, аларды аяктын ичинде, ошо бейиштин ичинде алар төөлүктүү болот. Заликал фаузул азим дед. Бул эң чоң ийгилик, эң чоң жеңиш деп атат да. Демек, ким сахабаларды ээрчип, ошо сахабаларды туура ээрчиген адамдарды карманган болсо, динди түшүнүүдө, демек алар мына сахабалар андан кийинки аларды ээрчиген адамдар чоң жеңишке жеткен болсо, алар да ошого жетет да. Мына Бухари Муслимде келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Адамдардын эң жакшысы бул менин доорум деп атат. Андан кийинки жакшылары, андан кийинкилери. Андан кийинки жакшылары, андан кийинкилерди 3 доорду айткан да. Мына өзүнүн доорун жакшы доор деп, сахабалардын доору. Сахабалардан кийинки табииндердин доору, жана табииндер атбаа табииндер. Мына ушул 3 доор эң адамдардын жакшы доору деп айтып атат да. Демек, көрүңүздөрбү, ошон үчүн биз салафы салихиндердин түшүнүгү менен динди түшүнөбүз деген мааниси ошондой да. Ошол 3 доордогу адамдар динди мыкты билген, түшүнгөн адамдар да. Ошондуктан ошолордун түшүнүгүнө биз динде кайтабыз. Кантип чечмелеп берген. Мейли акыйда маселеси болсун, фик маселеси болсун, баардык маселеде кайтабыз да. Анан ошондо адам баласы эмне? Адашуудан кутулат.
мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам имам Ахмад Муснадын андан башка хадис келген хадисте айтып атпайбы? Баягы менин үммөтүм 73-кө бөлүнөт, ошонун баары тозокто бир гана бирөөсү кутулат деген. Алар кимдер дегенде мени жана менин сахабаларым жолду кармагандар деп атпайбы? Менин жана менин сахабаларым кармаган жолду кармагандар деп атат. Элестет, ачык айдын айтып кетти да. Демек ким диндеги адашуудан, диндеги түшүнбөстүктөн кутулам деген болсо, жол ачык турат. Куран сүннөттү бекем карман, анан ошо Куран сүннөттү сахаба табииндер жана андан кийинки аларды ээрчен ахли сунна алымдар кандай түшүндүргөн, болду ошону кармасаң кутуласың. Эч бир кыйынчылыгы жок. Анан ошол экиге жетиш үчүн эле ошол алымдардын чоң вазифаты кал. Ошол нерсеге биз туура өкмө жетиш үчүн кийинки келген алымдар ошо ар бир заман алым болобу, китеп жасабы, элге үгүт насаат кылабы, ошол жолго жетиш үчүн алар туура фатва берип, туура насаат бериш керек да. Мына ошондон анан кутулабыз. Мына айрыкча сахабалардын фатвалары, ошолордун бизге калтырган таалим тарбиясы, булардын чоң айырмачылыгы бар да. Эмнеге? Анткени сахабалар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды көрүшкөн, Курандын түшүп атканына күбө болушкан. Баштарына кандай бир маселе келген болсо, эч токтолбостон барып чечип алышкандар болуп. Араб тилин мыкты билишкен, илимдүү болушкан. Ар бир окуяны билген, ар бир окуяга кандай аят түшкөн, кандай хадис айтылган, ошонун баарын билген. Мына ошондуктан бизге динди сактап жеткирген ошолор да. Ошондуктан алардын түшүнүгү динге болгон түшүнүгү бул эң таза, эң тонук да. Ким ошолордун түшүнүгүн кармаган болсо, таптакыр адашпайт иншалла. Эгерде ким алардын түшүнүгүнө чыккан болсо, болду анда адашып калып барат. Бул маселеде мейли акыйда болсун, фик болсун. Кээ бирөөсү бар, мисалы мен акыйдада булмун, анан фикте булмун деп эле элдин башын айландырып, андай эмес. Динди карманам десең, дин деген ошо баары тең, акыйдасы дагы, фикы дагы баары тең дин болуп саналат да. Ошондон чыкпай карманыш керек. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Муслимде келген хадисте мындай деп атат да. Жылдыздар дейт да, асмандын аманчылыгы дейт. Мындайча айтканда, жылдыздар асман бузулбай өзүнүн ордунда турганын бир себеби деп атат да. Эгерде жылдыздар кетсе дейт, асманга эмне убада кылган нерсе ошол келет деп атат. Жылдыздар жок болсо, анда демек асман кыйрап, кыйынчылыкка учурайт деп атат. А мен болсо сахабаларымдын аманчылыгымын деп атат. Эгерде мен кетсем, сахабаларыма убада кылынган нерселер келет деп атат. Пайгамбарыбыз кеткенден кийин көп немелер болбодубу, жанагындай кээ бир динди чала түшүнгөндөр динден чыгып, ызычуу болуп, уруш тарыштар болду. Баштарына убада кылынган нерсе келди да, пайгамбар кетери менен. Андан кийин айтып атат, сахабалар болсо дейт, менин үммөтүмдүн аманчылыгы деп атат. А сахабалар кетсе дейт, анда үммөтүмө аларга убада кылган нерсе келет деп атат. Демек сахабалардын кетиши менен үммөткө көп эле кыйынчылыктар келген да. Ошол сахабалар илимдүү таалим тарбия берип, элдери көптөгөн адашуулардан сактанып турган. Ошентип сахабалардан кийин табииндер келген. Табииндер башка адамдарга караганда, сахабаларды көрүп таалим алган үчүн башка адамдарга караганда көп жакшы да. Мына ошентип канчалык заман алыстаган сайын, узарган сайын, жакшылык кичинеден болсо дагы кемип кете берет. Бирок илимдер үзүлүп калбайт, илимдер азайат, бирок баягы азайып кете берет да. Мындайча айтканда, канчалык заман артка кеткен сайын, демек адам баласы ушунчалык көп жанталаш керек. Адашуунун булактары, адашуунун жолдору көп ачылып атат. Адашып кетпейин, динди туура кармайын. Ушу сахаба табииндер кантип кармады экен ушу динди деп ошого жанталаш керек, көрдүңүздөрбү? Ошого умтулуш керек, ошону издеш керек. Антпесе азыр деген бүт нерселер, такталаба маалыматтар, жомокко айланган нерселердин баары көбөйүп кетти. Жөн эле динде жок нерселерди айта берет, элдерди кыйнай берет. Динде жок нерсени айт. Динде жок нерсени ким айткан болсо, өзү да кыйнайт, элди да кыйнайт, элди динден качырат да. Жүктөй берсең. Анткени Аллах субхана таала дини жеңил. Динде жок нерсени элге айтсаң, элдер уже аны көтөрө албайт. Аны элестетип көрүңүз, бир адамды бирөө ошо оорчулук келтирип динден качырган болсо, ошонун баарын күнөөсүн көтөрөт да. Качырып ийгендиги үчүн. Ошондуктан Куран сүннөттү кармаган бул эң жеңил жол. Эң туура жол. Анан жөнөкөй жол. Анан ошондуктан Куран сүннөттү силе баягы жанагындай туура эмес чечмелеп берген адамдарга жолуксаң, ушуну жөнөкөйлүү түшүндүрүп койгула. Биз Куран сүннөттү силе биз өз билемдик кылбайбыз. Ошо Куран сүннөттү кандай сахабалар табииндер түшүнүп келген болсо, ошол нерселерди ахли суннанын алдымдары кандай түшүндүргөн болсо, ошентип карманабыз, биз четкен чыкпайбыз деп. Мына 4 мазхабтын ичинен эле Куран сүннөткө адилеттүү караган көптөгөн алымдар чыккан. Мисалы Ханафи мазхабында, мисал катарда, Абу Жафар Тахави деген киши болгон, Камал ибн Хуммам деген киши болгон. Булар баягы мазхабты түшүндүрүп, ошону далилин негизинде түшүндүргөн адамдар болгон. Малики мазхабында деле Ибн Абдул Бар деген киши болгон. Шафи мазхабында Ибн Хаджар Навави деген, Имам Ахмадда көп, мисалы Ибн Тайми, Ибн Кайим, Ибн Кудама көптөгөн адамдар болгон да.
Алар ошол эле мазхабтын ичинде, мазхабты кармаган, бирок ошол менин эле мазхабым туура, биздики эле туура, калганы адашууда деп түшүндүргөн эмес. Мына бизде ошондой, далилибиз мындай, башка тарапташтардын далилдери мындай деп далил менен түшүндүрүп, анан өзүнүн мазхабындагы далилдери алысыраак болуп калса, мына мунуку туура экен деп эле жөн эле кыйналбастан, оор маселе кылбастан алып кете берген да. Мына алымдар, китептер ушундай ачык айкын таза да. Ошондуктан көп эле айтып жүрөбүз го, ким Куран сүннөттү түшүнүп ошого таза амал кылган болсо, жана илимий кулчулуктан кутулат да, адашуудан кутулат. Жанагындай илимсиздердин жетегинен кутулат. Анткени түшүнөт. Карапайым эл мындай ушуну билип алса деле, өзү билбесе деле бир талап кылганда ушундай жөнөкөй жол менен талап кылат да. Мына урмат сый менен эле урматтуу алым же устаз айтып атабыз, мына ушунун далили эмне, каяктан алып айтып атабыз, барбы ушу динибизде деп сурайт да. Анан ал дагы эгерде адилеттүү болсо тартынып, Куран сүннөттө бар болсо ошо менен далилдеп көрсөтүш керек. Далилдей албайбы? Анда анын сөзү кайтарылат, кабыл кылынбайт. Көрүңүздөр, элдер ушул деңгээлге чыккан болсо, жанагы динибиздеги адаштыра турган ой пикирлер, жомоктор, такталбаган маалыматтар жоголот. Анткени ар бир адам, мусулман адам, бул динди маалымат каяктан алдың? Кана, Алла Таала айттыбы, пайгамбарыбыз айттыбы, каякта келиптир, кайсы китепте, туура бекен, так бекен деп сурай берсе, демек талап күчөйөт да. Күчөйт, анан ал адам дагы уже баягы сүйлөрдө ойлоно баштайт да. Жөн эле айтып бербеш керек экен, элдин деңгээли көтөрүлүптүр. Кой тактап айтайын деп. Мына көрүңүздөр, илимдин таасири канча керек болсо, өзү карапайым адамга эмес, ошо таалим берип аткан, үйрөтүп аткан адамга да таасир берет да. Эгерде жөнөкөй адамдар жөн эле угуп эле айтса эле кабыл, ушундай, деп эле кете берсе, бүттү, алар жыргап эле айта берет ал. Эч коркпойт да. Мен айтканымды уга берет деп. Мына мечитте эле жаңы эле отуруп угуп калдык да. Бир мусулман бир тууганыбыз айтып атат. Нар жакта, жогору жактагы баягы чече тургандар, биздин башчылар чечет дейт. Бир нерсени алар тапшырма берсе дейт да, ойлонбостон эле, түшүнбөсөк деле жөн эле аткара беришибиз керек дейт аны. Эмне кыласың дейт, башыңды урап ойлонуп түшүндүрүп дейт да. Ошентип аткара берсең, сага жакшылык келет дейт да, көрдүң. Бул эмнеге ушул? Бул деги маңкурттукка, илимсиздикке дайындайт да. Алардан кандай нерсе келсе, түшүнбөсөң деле аткара бер дейт да. Алардын сөзү вахий эмес да, Куран сүннөт эмес да. Жөнөкөй адамдын сөзүн ушундай атат да, алар кандай бир чечим чыгарган болсо, өзүңдү жум кыла бер деп. Мына ушунун баары, демек, элестетип көрүңүздөр, монун натыйжасын. Ушундай адам изденеби? Изденбейт да. Азыр бир адам ушинтип сиңире берейин, жогору жактан силерге бирдеме айтылган болсо, түшүнөсүң, түшүнбөйсүң, көзүңдү жумуп эле ошону кылып аткара бер. Сага жакшылык келсе, болду, ал эреже жүрөгүнө сиңдиби? Ал эч качан изденбейт ал. Ушундан чыкпайм дейт. Мына менин эрежем ушу дейт. Болду. Түшүнсөм, түшүнбөсөм дагы иши кылып мен колдонгон, мен тарапташ адам айтып атат, ошондон чыкпайм деп жүрө берет. Ал чыныныка дагы жетпейт да. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам даават кыла баштаганда кафир мушриктер, жаңы келген адамдарды Мухаммадты укпа, кулагыңды жап, сени сыйкырлап коет, сени алдап кетет деп ушундай кылышкан да. Кулактарын жаап алышы, укпай, качып, угузба мага сөзүңдү, ушундай болгон да. Нух алейхиссалам жөнүндө да Алла Таала ушинтип айтат. Сөймөйлөрүн, манжаларын кулагына тыгып, кийимдерин башына жаап алышып, угузба мага айтпа депчи. Мына ушундай болуп калат да адам баласы. Көрүңүздөр, кандай тарбия. Муну билинбей эле сиңдирип атат элдерге, көрүңүздөр. Билинбей эле жөнөкөй сөз кара. Мына болду, уккан адам сиңип калат да ошону жүрө берет. Анан ошондой адамдар эр болсоңор айтып көрүлүр. Куран сүннөттө мындай келген, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айткан эмес, кандай жок десең, болду, кабыл кылбайт. Билбейм, иши ушундай айтылган, келдим, мен ошону аткарып атам деп коет, болду. Зыяны кандай да? Аны ошондой адамдар ошо Куран сүннөттү кармануу дегенде ошондуктан жаман көрүшөт да. Анткени Куран сүннөттү кармаган адамдар жанагындай адаштыруудан, жомоктордон кутулат. Уже талап кыла баштайт. Бул дин деген бул оюнчук эмес, бул деген адам ар ким эле өзүнүн акылы менен салап айтып турган нерсе эмес. Бул дин деген ачык айкын толук бойдон Алла Тааланын мыйзамы. Бардык нерсе далил менен көрсөткөн. Кандай ибадат кылам, кандай Кудай Таалага сыйынам, эмне адал, эмне арам, баарын Аллах субхана таала Куранда ачык айкын баяндап, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөттө жеткирип түшүндүрүп кеткен да. Эч бир мындай бөнөмүк нерсе калган эмес. Өздөрү айтып коет кээ бир адамдар. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам акыркы ажылыкка барганда, хутба кылганда силерге динди жеткирдимби деп айткан. Ооба жеткириңиз деп, анан мына силердин мойнуңарга жүктү деп айтышат да. Мына көрүп, пайгамбар динди жеткирген да. Эч бир кемчиликке муктаж эмес. Толук. Ошо толук динди эле талап кылып, кандай келсе ошондой кылып амал кылыш керек. Болду, ошо менен анан биз
баардык адашуудан кутулабыз. Аллах субхана таала баарыбызга ийгилик берсин. Жалпы мусулмандарга, ошо туура динди кармаганга, Кур'ан сүннөтү бекем кармаганга ийгилик берсин. Аллахумма салли ва саллим аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахби ажмаин.